Урматтуу мекендештер, мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын жогорулатуу, ошондой эле министрликтин ишинин ачык айкындуулугун камсыз кылуу максатында жарандар менен кайтарым байланышты уюштуруу боюнча иштер жүргүзүлүп жатат. Бул максатта QR код аркылуу пикир калтыруу мүмкүнчүлүгү, тагыраагы өз ара аракеттенүүнүн жаңы формасы киргизилди. Бул код Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин, министрликтин консулдук департаментинин Манас аэропортундагы визалык пункттун, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий сайтында жана маалыматтык такталарында жайгаштырылган. Көрсөтүлгөн QR кодду колдонуу менен жарандар жеткиликтүү формада кызмат көрсөтүүлөрдүн сапаты, тейлөө деңгээли жөнүндө өз пикирин билдире алышат. Ошондой эле ишти жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизе алышат. Министрликтин ишин мындан ары өнүктүрүүдө келип түшкөн бардык пикирлер кылдаттык менен талданып, эске алынат. Ал мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдүн натыйжалуулугун жогорулатууга жана алардын калктын муктаждыктарына ылайык келүүсүн камсыз кылууга мүмкүндүк берет. Мобилдик түзмөктө камераны колдонуу менен пикир жөнөтүү. Биринчи кадам: интернетке кириңиз. Смартфонуңуздун туруктуу мобилдик интернетке киргенине ишенимдүү болуңуз. Тармакка кирүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, QR код аркылуу өтүп форманы толтура албайсыз. Экинчи кадам: камера тиркемесин ачыңыз. Эгерде код таанылбаса, түндүк колдонмосун колдонуу сунушталат. Үчүнчү кадам: QR кодду сканерлеңиз. Камераны Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин, министрликтин консулдук департаментинин, Манас аэропортундагы визалык пункттун, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий сайтында жана маалыматтык такталарында жайгашкан QR кодго багыттаңыз. Телефонду түз кармап, экранда шилтеме пайда болгонго чейин күтө туруңуз. Төртүнчү кадам: шилтемеге өтүңүз. Пайда болгон шилтемени басыңыз. Сиз Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин же Кыргыз Республикасынын дипломатиялык кызмат органдарынын пикирлер баракчасына багытталасыз. Бешинчи кадам: аккаунтуңузду каттоодон өткөрүңүз. Жеке маалыматтарды киргизиңиз. Аты жөнүңүз, электрондук почта дарегиңиз, телефон номериңиз, туулган күнүңүз, жынысыңыз. Катталууну ырастоо үчүн көрсөтүлгөн электрондук почтага код жөнөтүлөт. Эгерде электрондук почтаңызда код жок болсо, спам папкасын текшерүү сунушталат. Алтынчы кадам: верификациялоодон өтүңүз. Сиз көрсөткөн электрондук почтага жөнөтүлгөн кодду киргизип, андан соң жөнөтүү баскычын басыңыз. Сиз Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин же Кыргыз Республикасынын тиешелүү дипломатиялык кызмат органдарынын пикирлер баракчасына кайра багытталасыз. Жетинчи кадам: пикир формасын толтуруңуз. Ачылган терезеде пикир калтыруу баскычын басыңыз. Пикирдин категориясын жана кичи категориясын тандаңыз. Пикириңизди жазыңыз. Тейлөөнү 5 балдык шкала боюнча баалаңыз жана түзүү баскычын басыңыз. Пикир ийгиликтүү жөнөтүлдү. Сиздин пикириңиз кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт. Түндүк колдонмосу аркылуу пикир жөнөтүү. Биринчи кадам: интернетке кириңиз. Тармакка кирүү мүмкүнчүлүгү жок болсо, QR код аркылуу өтүп форманы толтура албайсыз. Экинчи кадам: түндүк колдонмосун ачыңыз. Авторизация жок болсо, ага кирип, андан өтүңүз. Үчүнчү кадам: QR кодду сканерлеңиз. Түндүк колдонмосунда камераны Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин, министрликтин консулдук департаментинин, Манас аэропортундагы визалык пункттун, Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн жана Кыргыз Республикасынын чет өлкөдөгү мекемелеринин расмий сайтында жана маалыматтык такталарында жайгашкан QR кодго багыттаңыз. Төртүнчү кадам: пикир формасын толтуруңуз. Ачылган терезеде пикир калтыруу баскычын басыңыз. Пикирдин категориясын жана кичи категориясын тандаңыз. Пикириңизди жазыңыз. Тейлөөнү 5 балдык шкала боюнча баалаңыз жана түзүү баскычын басыңыз. Пикир ийгиликтүү жөнөтүлдү. Сиздин пикириңиз кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатууга өбөлгө түзөт.